Төрөгелдиева химия искусство факультети кафедра дизайн. Биз студенттердин эмгектерин жана өзүбүздүн чыгармачылык иштерибизди алып келдик. Костюм боюнча жана кол өнөрчүлүктүн түрлөрү. Анын арасында сайма бар, курак бар. Анан костюмдун мына жерде көрүп тургандай булар коллаж деп коет, техника коллаж деп коет, кагаздардан, анан топчулардан жасалган да. Клей менен топчулар, бүт топчуларды баягы түстөрүнө туура тандаш керек да. Мисалы элечеги ак топчулардан, бети бозураак, кызылыраак, костюмдарынын жакалары кара түстүү. Сальвадор Далиники өзү необычный киши болгон, ошон үчүн баягы топчулары, көз карашы өзгөчөлөнүп жасалган. Эмесе булар мусор, мындайча айткандачы, баягы жоктон бар кылып да. А бул костюмдар болсо этника стилде биздин түштүк регионго мүнөздүү костюмдар да. Бизде себеби сөзсүз баягы элечекти урогон эмес. Бизде каляк деп койгон, анан кийин сайма мына дүрия жолуктар кептay кыясы менен сөзсүз болгон. Анан бул белдемчиси, көйнөктөрү бардыгы баягы элдик конструкция менен бычылган, саймаланган, бардыгы нукура, түштүк аялдардын кийимине мүнөздүү костюмдар да. Биз жок, бул биз Адина менен менин иштерибиз. Быйыл Чуңкурчакка барганда экинчи орунду алганбыз. Баягы көчмөндөр оюнуна катышканда булар кадимкидей баары колдо шырылган, сайылган. Мына биздин түштүктүн белдемчиси да өзгөчөлөнөт түндүктүкүнөнчү. Себеби биз баягы Фергана, мына Өзбекстанга жибек жолу менен байланышкан үчүн кездемелерди көбүрөөк пайдаланган да. А түндүктүктөр бир эле тон менен, бир эле баркыттан, анан чекелерин көрдүңүзбү? Ошон үчүн бүт эми ушундай стили менен айырмаланып турат да. А бул жак болсо биздин дизайн кафедрада экспериментальный дизайн деген сабагыбыз бар. Кол өнөрчүлүктүн бүт түрлөрүн өткөзүп, булар токуучулук кадимкидей, кийизге сайма сайылган, анан мына техника эми кыргыздарга мүнөздүү эмес, батик техникасы бүт дүйнөгө таркаган. Атак Индонезия өзүнүн туулган жери десек. Анан кийин курак, сайма, панолор, ушулардын бардыгы техникаларын үйрөнгөндөн кийин азыр мына көрүп турасыздар, костюмдарга дагы пайдаланып иштелинет да. Мына кадимкидей балыш деп коет, мына лейлек, кадамжай, баткенге мүнөздүү. Ушуну биз пано кылсак дагы жарашат да. Жаңы интерьерлерге бул кадимкидей эле кийиз, Сулайман тоонун элеси берилип турат мына ал жерлер. Ушул бир элес да. Анан кийин сайманын сайылган, сайманын түрү көптүрмө деп коет. Анан айырмасы живопись сыяктуу да. Бул бүт азыр бизде Кыргызстанда жеңил өнөрчү аябай өнүккөн, ошон үчүн бизде кыркындылар көп кылат. Ошол кыркындылардан эко курак десек дагы болот. Курактын түрлөрү. Ушул дагы мына ал дагы этно баягы сайманын мурунку саймаларды, мурунку кездемелер менен баягы бир гаммада иштелип чыккан да. Тиги жакта. Тиги мына 3 портрет плюс белдемчи. Ошону айтып берсеңиз да. Кармап туруп айтып берем. Мен айтайын биринчи. Мен Ошмуда дизайн кафедрасында доцент, техник илимдердин кандидаты, доцент болуп иштейбиз. Сабак учурунда биздин студенттер, экинчи курстун студенттери самостоятельно работа жасашкан. Ар бир группа өзү жасашкан. Бул деген Сальвадор Дали, самый знаменитый художник. Техника наклеивания фурнитуры, то есть безотходная технологияны үйдө ашкан ташкан фурнитураларды алып келип, портрет жасап
коюшкан. Мына фурнитура, значит, мыналар эмелерди топчу, стразы, бүт мончок, бисер ушулардын бардыгы. Клейдеп, мындай портрет, любой живопись, там натюрморт жасашсак болот. Бул болсо по технике пришивания пуговиц. То есть тоже пуговицалар менен любой портрет, любой картина жасасак болот. Ооба, биринчи карандаш менен тартып алабыз. Анан тигип чыгышты. Бул аябай ручная работа, мелкая ручная работа. Канча убакыт талап кылат? Биз мына сентябрь, октябрь 2 айдын ичинде ушул 3 жумуш болгон. То есть бир группа мына сентябрдан баштап заготовка баштаган, кандай размер, кандай сүрөт, кандай түстөрдөгү пуговицаларды алыш керек деп даярданып, анан где-то башташкан тигип групповой жумуш. Бардыгы групповой жумуш. Мына жерде, то есть 3 группанын жумушу турат да. Үчүнчүсү бул журналдар бар бизде, каталогтар. Oriflame ошо каталогтордон кыркып туруп, тоже Анджелина Джолинин сүрөтүн клейдеп тартып чыккан. Тоже как бы жакшы жумуш кылса болот. Ал эми тиги белдемчин. Бул белдемчи тоже нукра кыргыздардын технология боюнча тигилген. Ичинде чыт ХБ ткандардан кездемелер, анан бул бархаттан, шкурка норкадан тигилип, мына вышивкасы саймасы колго тигилген, колго тигилип колго сайылган. Мо эмеси дагы колго өрүлгөн. Бардыгы ручная работа. Илгерки биздин апаларыбыз ушинтип белдемчи тигип кийишкен. Мо меховая отделкасы менен бул байкы жетишкен аялдардын кийими экен. А бул белдемчини тоже илгерки технология боюнча вышивка. Просто азыр бул на повседневку, азыркы биздин айымдар үчүн деп, мына чөнтөктү да чоңураак кылып, телефон, башка нерсе салсын деп азыр тиккенбиз. По новой эски технология боюнча, бирок азыркы эмеге. Костюмдарды ким сүйлөп берет костюм? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бир таныштырыңыз. Мен сүрөтчү эмгек кафедрасынын башчысы. Бул биздин окутуучуларыбыздын эмгектери май боек менен тартылган живопистик чыгармалар. Бул бизде Эшбаев Мамырал агай биздин профессорубуз, сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, натюрморттук жанрда иштеген. Бул жерде жанагы коюу күрөң колориттеги тондо иштеген натюрморт, жер жемиш. Бул мен өзүм автору менмин, Марипов. Бул ошо мен жаңы жумушка киргенимде ошо студенттерге көргөзмө курал катары ошо натюрмортту кандай иштелиш жолун тарткан. Бул дагы биздин кафедрада Тешебаев Үмүт агай доцент. Бул көбүнчө ошо пейзаж жанрында көп иштейт. Бул Оштун жаңы көпүрөнүн көрүнүшүн чагылдырып тарткан. Бул дагы натюрморт жана сирен жаңы гүлдөгөндө сирен баягы ак түстө мына берге фиолетовый түстөгү сирендер болот. Ошолор жаңы гүлдөгөндө ушундай коюп алып ошондой тарткан. Бул да менин өзүм ишим. Бул азыркы Тешебаев Үмүт агайдын иши. Бул дагы ошол Оштун бир көрүнүшүн чагылдырган пейзаж жанры. Анан мына жерде биз жаңылык киргиздик, керамика аштык да. Ошол боюнча керамика боюнча айттык. Биз быйыл ошол сүрөтчү эмгек кафедрасында ушул керамика боюнча аштык. Азыр бизде иштеп атат керамика. Мына азыр ошол
Bizde Асанбекова Нурия деп Москвадан бүтүп келген адиста. Ошол азыр биринчи жолу жасады дагы, ошол печтен обжиг кылып биринчи жолу. Мына обжигтен чыкты биринчи жолу. Мына алар уже мына краска болуп, краскадан кийин сыртында глазур чачылып туруп, толук бүткөндө. Мына роспись болуп, андан кийин мына сыртына глазур чачкандан кийин ана печкадан чыкканда ушундай бул уже да. Булар краска болгон эмес, глазурда чачылган эмес. Бул глинанын өзү бышырылган дагысы. Өзү бышырылган дагысы. Уже пышкан булар. Мына булар дагы уже пышкан кадимки баягы чоподон жасалган керамика. Бул дагы бул пано деп коебуз. Бизде азыр магистратурада окуп атат. Экинчи бул пано деп коебуз. Бул дагы керамика, чоподон жасалган. Рахмат. Рахмат.